салам биздин урматтуу көрүүчүлөр, силер менен кайрадан Балапан шоу программасы. Алгач эфирибизди баштаардын алдына жагымдуу чыгарманы көрүп алалы. Бүгүн бизде эфирде Маноби ансамблі келди. Силер менен таанышалы. Атыңар ким? Даян. 8 жаштамын, 51-чи гимназияда окуйм. Сен? Менин атым Хамбике. Мен 8 жаштамын, 51-чи гимназиядан келдим. Кийип кичинекей кыз экенсиңер. Канча жаштан баштап бийлеп баштадыңар? Мен 6 жаштан Ману ансамбль бийлеп баштадым. Мен 6 жаштан бери Маноби ансамбльде катышам. Биден тышкары дагы эмнелерге кызыгасыңар? Мен бийлегенди жакшы көрдүм. Англис тил сүйлөгөнүн жакшы көрдүм. Окуу жылы башталып, анан окууңар кандай жүрүп жатат? Жакшы эле. Эмнелерди кылып атасыңар? Китеп окуп, таблица жаттап. Өзүңөрдүн жакшы көргөн сабагыңар барбы? Ооба. Кайсы сабактар? Англис тил, математика окуу. Мага да ушулар жагат. Чет мамлекеттерге дагы чыктыңар беле? Ооба. Кайсы мамлекеттерге? Казакстандан биринчи месте алып келгенбиз. Кыргызстан ичинде кандай конкурстарга катыштыңар? Бишкек шаарындагы фестивалдарга катышканбыз. Кандайдыр бир байгелерди алдыңарбы? Биринчи орунга жеткенбиз. Кыргыз бийлеринен башка дагы бийлерди билесиңерби? Ооба. Кандай бийлер? Улуттук, заманбан, классический бийди бийлейбиз. Абдан сонун, азыр көрүшүмчө силердин формаңар өзгөчө экен. Буну силерге ким тиктирип берет? Манзура Кочонова тиктирип берет. Силердин мугалимиңер, э? Ооба. Мындан сырткары дагы формаңар барбы? Ооба. Кандай формаңар бар? Заманбап, классический кыргыз би, ушундай Формаларыңар бар, э? Абдан сонун. Бүгүн бизге кандай бийди даярдап келдиңер? Кыргыз би. Канча кыз бийлейсиңер? 20. Бүгүн ошондо 20ңардын баарыңар келдиңерби? Жок. 500. Ошол бийиңерди достор менен чогуу көрөлү. Анда эмесе кеттик.
Силерди бийге ата-энеңер алып бардыбы же өзүңөрдүн каалооңор менен бардыңарбы? Ата-энебиз. Өзүбүздүн каалообуз менен. Чоңойгондо ким болосуңар? Доктор. Доктор. Экөөң тең доктор болосуңарбы? Эмнеге? Мага доктор жагат. Мага деле жагат. Ошондо кандай доктор болосуңар? Ар ким ар кандай болот да, кээ бири көз. Тиш доктор. Мен да тиш доктор болгум келет. Ай, бай болуп турбайсыңар, Тишиңер оорубу? Эмнеге тиш доктор болгуңар келет? Мен кызыгам да тишкечи. Тиги оюнчуктар менен ойноп жүрмүн кичинекей кезинде. Ошол доктор. Кичинекей кезиңен эле кызыгууң бар, Ооба. Канча бир туугансыңар үйдө? 2 тууганбыз. Биз 3 бир тууганбыз. Силерден тышкары дагы бийлегендер барбы? Жок. Жок. Алар эмнеге кызыгат? Алар врач болгонду кызыгат. Меники болсо тиги бийге кызыгат, ырга кызыгат. Сенин бир туугандарың бий менен ырга кызыгышат, Силер үй бүлөңөр менен доктор болосуңар, Абдан сонун. Силердин жакын курбуңар барбы? Ооба, бар. Бизде ооба бар. Канча дос кызларыңар бар? 10. Менде дагы 10. Ай, досторуңар аябай көп экен, Алар дагы бийлешеби? Ооба. Ооба, билешет. Барыңар тең бир ансамбльда бийлейсиңерби? Ооба. Кыздар силер жомок укканды жакшы көрөсүңөрбү? Ооба. Кандай жомокторду билесиңер? Ит менен мышык. Дагы? Мен болсом түлкү менен карышкыр. Анда кыздар силер билбесеңер, Роза апанын жомокторун досторубуз менен бирге көрүп келели. Саламатсыңарбы, менин кичинекей бөбөктөрүм. Андай десе бүгүн силерге дагы бир жомок окуп берейин. Бул жомоктун аты эшек, ит, мышык жана короз. Илгери бир абышка менен кемпирдин эшеги, ити, мышыгы жана корозу болгон экен. Алар токойдун четинде жашап, абышка дайыма эшегин минип алып, токойдон отун алып келчү экен. Ал эми ити ээрчип алып, токойго барып, ары бери чуркап, ойноп, кечинде кайра абышка менен эшекти ээрчип үйүнө келген адатка айланат. Мышык менен короз үйдө калып, кемпирге караан болот. Бир күнү түн ортосунда ит үрөт. Короодо байланып турган эшек итке айтат: "Сен эмнеге уйкуну бузуп үрүп жатасың?" деп ит үргөнүн токтотуп: "Сен эмне көргөн жоксуңбу? Токой жактан карышкыр келе жатканын." Эшек карышкырдан катуу корккондуктан денеси калтырап, болгон үнү менен кыйкырып ийет. Эшектин үнүн уккан мышык уйкудан ойгонуп: "Эшек, сага эмне болду?" дейт. Эшек мышыкка кайрылат: "Токой жактан карышкыр келе жатат. Сен корозго айт, короз кыйкырсын." Ал кыйкырганда абышка уйкудан ойгонот. Чын эле эртең менен короздун үнүн угуп, абышка уйкудан ойгончу. Мышык корозду уйкудан ойготуп айтат: "Короз, карышкыр келе жатат. Сен кыйкырсаң, абышка ойгонот. Болбосо азыр эшек экөөңөрдү карышкыр жеп кетет." Короз бул сөздү укканда коркконунан үнүн катуу чыгарып кыйкырып жиберет. Короздун үнүн уккан абышка уйкудан ойгонуп сыртка чыгат. Аңгыча ит жан ала калбай үрүп жатканынан шектенип үйгө кайра келип, мылтыгын алып чыгат да токой жактан келе жаткан карышкырды көрө калып, жашына калат. Качан карышкыр жанына келгенде абышка мылтыгы менен карышкырды атып жиберет. Ок тийип жарадар болгон карышкыр кайра токойду көздөй качып жөнөйт. Бирок көп алыс барбай бир жерге келип жыгылып калат. Ок тийип ооруп жаткан карышкырдын жанына түлкү келип: "Карышкыр, сен эмне абышканын үйүнө бардың?
Абышканын ити, мышыгы, эшеги, анан корозу абдан ынтымактуу. Мен дагы бир кезде алардын үйүнө корозун жегени барып, араң качып кутулгам. Сен короз кыйкырганда эле кайра артка тартсаң болмок. Ит үргөндө абышка ойгомгойт. Эшек кыйкырганда дагы, бир гана короз кыйкырганда абышка ойгонот. Мен сени көргөм, абышканын үйүнө бара жатканыңды. Сен короз кыйкырганын укканда эле кайра артка тартсаң болмок. Карышкур ачууланып, ок тийген жерин тиштегилеп, сен ошондо эле айтып койсоң болмок да. Түлкү күлүп, мен алыс жакта болчумун. Сен баары бир мени сөзүмдү укмак эмес болчусуң. Азыр дагы укпайсың. Уккуң келсе бул жерден кетип кал. Абышка эртең ушул жерден отунга өтөт. Сени көрүп калса, териңди тескери сыйрыйт. Карышкыр түлкүнүн айткан сөзүн укпай, ошол жерден жылбай жатып алат. Эртеси абышка эшегин минип, итин ээрчитип, отунга келе жатып, жолдон карышкырдын жерге тамган канын көрөт да, итин карайт. Ит канды жыттап, жакын жерде жаткан карышкырды абышкага көрсөтөт. Абышка колундагы мылтыгы менен уктап жаткан карышкырды башка чаап, өлтүрүп, терисин тескери сыйрып, үйүнө алып келет. Кемпири карышкырдын терисинен абышкасына ичик жасап берет. Ошондон кийин абышканын ынтымактуу 4 жаныбарынан коркуп үйүнө жырткыч жаныбарлар келбей калышкан экен. Мына балдар, көрдүңөрбү? Ынтымак бар жерде ырыс бар дейт. Ынтымактуу болгон үйгө, ынтымактуу балдардын жанына эч качан душман жолой албайт. Ошон үчүн балдар, ар дайым ынтымактуу болгула, ар дайым бириңер жардам берген акылдуу бала болгула. Эмки көрүшкөнгө чейин саламатта калгыла. Кыздар, силерге Роза апанын жомогу жактыбы? Ооба. Абдан кызыктуу экен, Силер дагы ушундай акылдуу чоң кыздардан болуп, Кыргызстандын келечеги болгула. Анда эмесе ата-энеңерге, мугалимиңерге салам жолдосоңор болот. Мен ата-энелериме, чоң апама, чоң атама, мамам менен папама салам берем. Мен ата-энеме, мугалимиме, чоң атама, чоң апама салам берем. Мен силерди жакшы көрөм. Биз да силерди жакшы көрөбүз. Бүгүнкү эфирибизге келип бергениңерге чоң рахмат. Силерге ийгилик каалайм. Ал эми биз эфирибизди улантабыз кичинекей бөбөктөрүбүздөн жагымдуу чыгарма. Асылым жакыным апаке бай, алкаган атаке бай. Жылдыздуу уулуңар болсом экен, жыгылбай жолдон кенен. Ардагым асылым атаке бай, алмаш кыз апаке бай. Эр жетип эмгегин аптайм деген, тилектен кайтпай келем. Ай менен күндөн бийигим, ата-энем өчпөс бийлигим. Өмүрү шамы өчпөстүр, өзүңө деген сүйүүнүм. Ай менен күндөн бийигим, ата-энем өчпөс бийлигим. Өмүрү шамы өчпөстүр, өзүңө деген сүйүүнүм. Кыялым, тилегим, сураганым, кылымга суранамын. Жанымда болгула тиректерим,
ушундай тилектерим. Жараткан оорутпай кууруп турсун, жакшы күн толуп турсун. Силерди өзгөчө жакшы көрөм, силер бул бакты деген ай менен күндөн бийигим, ата-энем өчпөс билигим, өмүрү шамы өчпөстүн, өзүңө деген сүйүүнүм. Ай менен күндөн бийигим, ата-энем өчпөс билигим, өмүрү шамы өчпөстүн, өзүңө деген сүйүүнүм. Ай менен күндөн бийигим, ата-энем өчпөс билигим, өмүрү шамы өчпөстүн, өзүңө деген сүйүүнүм. Ал эми достор, бүгүнкү бизге берилген убакыт аягына келип жетти. Сиздерде дагы ушундай өнөрлөр бар болсо, алдыдагы турган номерлерге кайрылыңыздар. Сиздерди эфирден күтүп алабыз. Кийинки эфирден жолукканча.